Алдыдагы энелер күнүнүн урматына Ош шаарында энелердин жөө жүрүшү өтүп жатат. Ага 7 облустан жана Ош, Бишкек шаарларынан мындай ак элечек энелер келген. Алардын негизги максаты элди ынтымакка чакыруу жана кыргыздын улуттук кийимин даңазалоо болуп саналат. Бул жөрөлгөнү биз эме кыргыз мамлекетиндеги кыргыз кыздардын энелерди туура тарбия жолдоруна салыш үчүн ушундай ак элечектүү апаларды уюштуруп, ушундай жүрүштүктөрдү уюштурдук. Ар бир май айынын 3-жекшемби күнү энелердин майрамы болот. Энелер аман болгула, бар болгула, бактылуу, карлыктуу өмүр сүрө бергиле. Кыргыз элим өнүп өсө берсин, келечеги кең, рызкысы мол болуп, башыга бакыт кушу кона берсин. Элиме шундай тынччылык, аманчылык, жакшы жаннат сымал жашооду бере берсин. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынан баштап жөө жүрүшкө чыккан апалар Токтогул паркына чейин барышты. 500ге жакын энелердин баары коомго үлгү. Өз аймагында кадыр баркы бар айымдар. Эң жашы 65, ал эми улуусу 80 жашта. Энелердин башын кошуп 7 дубандын биздин акылдарыбызды айтып, кыргыздын үрп адатын, салтын үйрөтүп балдарыбызга келечекте ошо биз кыргызбыз, биз кыргыз деген атыбызды өчүрбөйлү, кыргыз тилин мындан ары дагы өркүндөтөлү деген ушундай ниет менен жүрөбүз да. Жөө жүрүштөн соң Сейилбакта аларга арналган концерт уюштурулган. Анда 7 облустан келген энелер бата берип, өлкөбүзгө тынчтык, ынтымак, өнүгүү тилешти. Энелер тынчтык болсун дейбиз. Биримдик, ынтымак, бүт Кыргыз Республикасынын элини, жаштарыны республика боюнча ынтымакка чакырам, биримдикке чакырам. Ошондой эле Токтогул паркында кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси да уюштурулган. Анда нукура кездемелерден тигилген кыргыздын улуттук буюм тайымдары көргөзмөгө коюлду. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.